Мурзакапаровдун, Ашим Жакыпбековдун же башкалардын чыгармаларын таптакыр ошол советтик учурда социалисттик реализм менен жазылган, мен аларды окубайм деп айтып эч кимдин оозу деле барбаса керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы соцреализм дегенде айтабыз, соцреализм деген ушундай болчу, саясатташкан адабият болчу, ал бул дейбиз, бирок соцреализмдин негизинде эмне турган деген маселени дагы биз көңүл бурбай коюп атабыз да. Ошол 1932-жылы соцреализмдин принциптерин иштеп чыгып отурганда дагы бир нерсе адабияттын эме тарыхын айтып коеюн. Кыргыз адабияты 1900 жазма адабиятыбыз 20-жылдардан баштап, 18-жылдан баштап түптөлдү деп коелу. Ага чейин модернисттик адабият, дүйнөлүк модернисттик искусство, анын түрлүү агымдары жашап турган ушул учурда. Андан ага чейин классикалык реализм деген бар, андан аркы романтизм деген бар, андан ары классицизм деген бар, андан аркы барокко, готика дегендер бар. Алардын эч бирин баскан жокпуз. Биз бирок соцреализм келгенде жана Сталин дагы эми таптакыр акылы жок киши эмес да. Ошол адабиятты, искусствону мыкты түшүнгөн кишилерден консультация алып, реализмдин 19-кылымдагы Толстойдун, Достоевскийдин, Чеховдун классикалык реализминин негизин алып, аны жанагындай анча-мынча саясатташтыруу менен жана тиги советтик пропаганданы жайылтуу, тиги бул дегендей, анан революциялык өнүгүштү көрсөтүү дегендей багытта болсун деп аныктап койбоду. Бүт модернисттик адабиятка Советтер Союзунда тыюу салды. Бирок 60-жылдары келгенде, жанагы Хрущевдук доорунан бери жазгы бар деп жүрбөйбүзбү? Ошол учурда эмне үчүн ошондон беркилерди биз абдан рахаттан окуйбуз? Себеби социалисттик реализмдин жана тыкыр көзөмөлүнөн бир аз артка жылып, 19-кылымдагы Достоевскийдин, Толстойдун, Чеховдун адабий салттарына бардык да, ошон үчүн Мурзакапаровду окуйбуз, ошон үчүн Айтматовду окуйбуз, ошон үчүн Ашим Жакыпбековду окуйбуз. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ооба, заман өзгөргөн сайын өзгөрүш керек. Адамдардын мындай эстетикалык түшүнүгү дагы башкача болот. Мисалы үчүн бир убактагы элдик озеки чыгармачылыкка таандык болгон эң мыкты деген чыгармалар Барпалыкуловдун, мындай жөнөкөй эле мисал келтирсек, майын деген жоргонун жүрүшүндөй мөлмөлүм, өтүмдүүсүң өзгөндүн күрүчүндөй мөлмөлүм дегендер бар го. Биз жырга ойлогобуз аны. Бирок ошол өзүнүн учуру менен эми бүгүнкү күндүн акыны ошентип ошол сыяктуу салыштырууга алсак, сен эмне мени, мисалы үчүн, бул жигит, алкы жигит ушинтип өтүмдүү тиги майын деген жоргонун жүрүшүндөйсү, сен эмне мени атка салыштырып атасың дейт. Хотя жерде жорго жөнүндө сөз жүрүп атса да. Ушундай. То есть ар бир мезгилдин өзүнүн коомдун өзгөрүшүнө жараша башкача бир түшүнүктөр келип кире баштайт. Ушул багытта айтсак болот. Анан